Жогорку кеңештин депутаты Медер Алиев мигранттар маселесин көтөрдү. Мына кайрылуулар, элдин кайрылуулары. Москвага барып келдик. Сахаровада күн түн деп камакта жаткан балдар. Акыйкатты издеп башка жаран жүрөт. Алик мырза гемодиализ алып, соттун чечимине нааразы болуп. Көз жашын төгүп 5 бала акчасын кайтара албай билеттери жокко чыгып ыйлап жүрөт. Ушунча элдин маселеси болсо мен 10 жолу эмес 1000 жолу чыкканга милдеттүүмүн. Өткөндө Россияга эл менен жолугушууга барып келдик биздин мигранттар менен. Биздин жараныбыз артык айрылуу болсун көз жумуптур. Бирок жакын урук тууганы жок экен Россияда, чет талада. НСО городская клиническая больница Дзержинский райондон денеси жатат экен. Эч ким дагы деле алып келе элек. Ошого Кудайга шүгүр мамлекет тарабынан груз 200 менен 70 000 сом бөлүнүп берилет. Ошону министрликке, тышкы иштер министрлигине кат жазды менен көзөмөлгө алып, биздин чет жакада жарандын өлүгү калып кете бербесин. Ошону бул жака транспортировка кылып, Кыргызстандын жерине бергенге көмөк көрсөтүңүздөрдү суранабыз. Андан башка да тышкы иштер министрлигине 5-6 кат жолдодук. Көп биздин чет жакада жүргөн жарандарыбыздын укуктары бузулуптур. Ошолорго өзүнүн контролуна алып, жардам берип коюшун өтүнөбүз. Анан урматтуу туугандар, чоң полемикага киришим келбейт. Болгону бир нерсени айтып койгум келет. Кесибим боюнча юристмин. Ушул жака келип, юридикалык процедураларды, мыйзамдуулуктун сакталышын талап кылууга я просто обязан. Урматтуу мекендештер, амансыздар. Белес паркты баарыңыздар билесиздер. Бул парктын проценти болгону 1%. Парковый самозанятый болуп иштесеңиздер болот. Жана ошондой эле Белес паркта азыр электронный путевой листтер жасалып жатыптыр. Бул путевой лист официалдуу, либо жерде өзүнүн юристтери барып жооп берет экен туугандар. Белес парк таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет, кызар жана башка документтер. Менин атыман келип ушул паркта иштесеңиздер, сиздерге бир жуманын ичинде 1000 рубль балансыңыздарга салып берет. Эске салсак, Медер Алиев буга чейиндагы мигранттар маселесин көтөргөн. Кече якында эле Орусия Федерациянын мамлекеттик думасы мыйзам кабыл алынды. Россиянын аймагында жашаган чет өлкөлүк мигранттардын жашоо шартын орлоштуруу, аларга талаптарды катуу коюу, татаалдаштыруу. Бизге ал жакта жүргөн мигранттарыбыз тынчсыздануу менен кайрылып жатышат. Биз Евразиялык экономикалык биримдик союзунда мүчөбүз. Орусия Федерация менен, Казакстан менен, Белоруссия менен биргеликте. Аталган уюм түзүлүп атканда ар бир ушул уюмдун катышуучусу милдеттенме алган. Бүгүнкү күндө Бажы союзунун, Евразиялык экономикалык союздун каралган принциптери, нормаларынын сакталышы, аткарылышы болуп көрбөгөндөй актуалдуу болуп турат. Урматтуу мекендештер, эгерде сиз биздин видеобузду Москва шаарынан көрүп жаткан болсоңуз, анда Москва Казакстан кирди чыкты маселеси сизде пайда болсо, биздин Элдияр деген агыбызга байланышыңыздар, Казакстанга алып барып алып келет туугандар. Ишеничтүү, түп-түз барасыздар, түп-түз киресиздер.